Бир эле Юнилаб терминал аркылуу Кытайдан келген жүктөрдү реэкспорттоодон жылына 1 миллиард доллардын тегерегинде акча түшүп турган. Ушундай эле көлөмдөгү акча өлкө түштүгүндөгү терминал аркылуу дагы чогулуп турган. Бирок бул акчалар миллионго жакын элин миграцияга тентип жиберген Кыргызстандагы эң зарыл көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалган эмес. Эл көзүнө бир мечит, бир муфтият куруп берип мактанган Матраимовдун бир терминалдан бир жылда чыгарган акчасы эле бир жылдын ичинде 1000 даана мектеп курганга жетмек экен. Же ата-энелерди бакча башчыларына зарыктырбай бир жылда 2500 бала бакча курганга кенен жетмек экен. Же бюджетти байытып, мугалим доктурлардын айлыгын эселеп көтөрүп койсо дагы болмок экен. Албетте, бул иштердин бири дагы аткарылган эмес. Анын ордуна Матраимовдор шампан кагыштырып, жигиттерине колун өптүрүп, хандык доорду сүрүп жашай беришкен. Анткени Матраимов бийликти гана эмес, каралар дүйнөсүн дагы колго алып, Кыргызстандагы саясий аба ырайын өзү каалагандай өзгөртүп турган.